Арыбаңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич республикалык штабтын ишмердүүлүгү боюнча кыскача маалымат берет жана ошо 21 майдан тарта кандай жашоо шарты менен жашаш керек деген таризде дагы суроолорго жооп болот. Бүгүнкү республикалык штабтын брифингти силер түзөп одон ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук теле медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг первого вице-премьер-министра Кыргызской республики Боронова Кубатбека Айылчевича относительно деятельности республиканского штаба. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Кубатбек Айылчевич, сөз сизде. Микрофон ишетип аласызбы? Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Бүгүнкү күнгө, же болбосо 19 майга карата республиканын аймагында жалпысынан 1243 учур катталды. Анын 27си жаңы учур, же болбосо акыркы бир сутканын ичинде катталган орундар болуп эсептелинет. Анын ичинде Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 2, Ош областында 4, Нарын областында 11, Солилецкиден келгендерден 3, Санкт-Петербургтан келгендерден 1. Жалпысынан 898 бейтап бүгүнкү күндө оорудан айыгып чыкты. Бул 1243-тün ичинде, же болбосо жалпы оорулардын санын алып караганда, пайыздык көрсөткүч менен бул 72,2% түзөт. Же болбосо 72% биздин ооруган жарандарыбыз бүгүнкү күндө айыгып чыкты десек болот. 14 бейтап өзүңүздөр жакшы билгендей бүгүнкү күндө тилекке каршы каза болду. Бул 1,11% түзөт жалпы оорулардын. 331 бейтап дарыланууда. Бул 26,6% түзүп атат. Анын ичинен 12 биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө акыбалы оор деп эсептелип жатат. Учурда вируска чалдыккандар менен байланышта болгондордун оору жуктурган адамдардын саны статистика көрсөтүп аткандай өсүп атат. Бул жана биздин негизинен 90%дан көпчүлүгү бул биздин ошол баягы ооругандар менен контактта болгон ошолордун үй бүлөсү, жакындарынын арасынан, же болбосо чогуу кызматта, же болбосо иште болгондордун арасынан чыгып аткандар болуп эсептелинет. Сырттан келген ырасталган учурлардын саны жалпысы 358, же болбосо бул 29% түзүп атат. Вирус жуктурган медицина кызматкерлеринин жалпы жуктургандардын санынын 20,7%-ын түзүп атат. Же болбосо бул 257 учур. 19 майга карата жалпы 257 вирус жуктурган медицина кызматкерлеринин 218, же болбосо 85% бүгүнкү күндө оорусунан айыгып чыгып, алардын көпчүлүгү бүгүн кайра өздөрүнүн жумуштарына киришти десек болот. Бул биз үчүн мындай бир жакшы көрүнүш деп айтсак болот. Тилекке каршы башындагы бир топ ачык айтканда кемчиликтердин айынан ушундай маселелер болуп, биздин медициналык кызматкерлердин арасында оору жуктургандар абдан көбөйүп кеткен. Акыркы статистиканы карасаңыздар, бул да болсо бүгүнкү күндө бир топ азайды. Бул демек биз медицина кызматкерлеринин арасында эрежени сактоо, туура мамиле кылуу, ооруларга кандай контактта болуу, ушуга окшогон маселелерди, анан кийин жана айтылып жүргөн коргоочу костюмдерди толук кандуу ошол уюштуруп, ошолор менен камсыз кылуу маселелери чечилгендигин көрсөтүп атат деп айтсак болот. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 19 марттан 16 майга чейин мамлекеттик чек арадан жалпысынан 42,754 жаран биздин өлкөгө кирди. Ал эми ушул эле мезгилде карата биздин өлкөдөн чыгып кеткендердин саны 39,917 жаранды түздү. Анын ичинен 24,610 жаран бул башка өлкөнүн жарандары болуп эсептелинет. Биздин жарандарыбызды башка өлкөлөрдөн уюшкандыкты алып келүү боюнча иштер бүгүнкү күндө өзүңүздөр кабардар болгондой улантылып жатат. Бул маселе акыркы күндөрү тынымсыз
башка мамлекеттер менен сүйлөшүү жолу менен жүргүзүлүп жатат. Маалыматка ылайык 17 апрелден 18 майга чейин же болбосо акыркы бир айдын ичинде жалпысынан 17 авиа рейс менен жана 6 автобус менен 3531 жараныбыз өлкөгө алып келинди. Аларды убагында обсервацияга алуу менен лабораториялык анализдерин чыгаруу боюнча алгоритмге ылайык иштер аткарылып жатат. Сырттан келген 124 биздин жарандарыбыздан вирус аныкталды. Бул акыркы ушул бир айдын ичиндеги болгон маселе. Эгерде жалпы коронавирус келгенден берки сырттан келгендердин оорулары менен оору жугузгандар менен анан акыркы бир айда гана алып карай турган болсок, бул чындап эле акыркы мезгилде ушу сырттан келгендердин саны өсүп кеткенин байкабыз. Бул негизинен өзүңүздөр жакшы билгендей, мына акыркы бизде Солилецкиден келгендердин эсебинен ушундай көбөйдү. Солилецкиден келген 541 жараныбыздын 104 жараны бүгүнкү күндө ошо оорусу аныкталып, тиешелүү медициналык жардамдарды алып, ошо дарыланууда жүрүшөт. Учурдан пайдаланып, сырттан келип жаткан жарандарга кайрылып кетким келет. Сиздерди өлкөгө алып келүү боюнча иштер бүгүнкү күндө да тынымсыз улантылып жатат. Эки же бир нече өлкөлөр менен сүйлөшүү жолдору аркылуу бул маселе чечилерин сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан түшүнүү менен, сабырдуулук менен кабыл алып, сөзсүз түрдө сиздерге тиешелүү жардамдарды берүү боюнча иштер жүрө тургандыгын кабыл алсаңыздар. Бирок өлкөгө келгенден кийин сөзсүз түрдө республикалык штабтын медициналык эксперттердин, медициналык кызматкерлердин сунуштары менен түзүлгөн алгоритм боюнча обсервациядан өтүү зарыл. Бул бүгүнкү күндө да тынымсыз уланып жасалып жатат. Обсервациянын канча күнгө уланаары, же болбосо анын мөөнөтү канча боло тургандыгы ошол сырттан келген биздин жарандарыбыздын жалпы акыбалына жараша болуп атат. Бул акыркы түзүлгөн алгоритмдин негизинде ушундай чечим кабыл алынган. Же болбосо ошол келген жарандарыбызды сөзсүз түрдө жана анализдерин алып, ПЦР тесттерин жүргүзүп, ошолордун жыйынтыгы чыккандан кийин гана ошол же болбосо үй карантинине чыгаруу, же болбосо дарылоо же обсервацияда калтыруу чечимдери чыгарылат. Ошондуктан мен баардык биздин жарандарыбызды кимде ошондой шектүү болсо, же болбосо башка мамлекетте баягы ушул коронавирус оорусу боюнча мындай бир оору көп чыккан мамлекеттерден особенно келген биздин жарандарыбызга айтарыбыз, сөзсүз түрдө ошол келгенден кийин обсервация же болбосо биздин медициналык кызматкерлердин койгон талабын так аткарып, ошого чыдамдуулук менен мамиле кылыңыздарды биз суранабыз. Ушуга байланыштуу айтчу нерсе, мына кечээ баардыгыбыз күбө болдук. Солилецкиден келген биздин обсервацияда жаткан биздин жарандарыбыздын арасында бир топ нааразычылыктар чыгып, анан ошол медициналык кызматкерлердин, ал эмес биздин ички иштер кызматкерлеринин дагы талаптарына жооп бербестен ошол бизди чыгаргыла деген талаптарды коюшуп, кечээ бир топ ушундай маселелер жаралды. Өзүңүздөр билгендей, жана мен айткан 104 жарандан 2 жолу алынган анализдин негизинде ошол оорусу аныкталды. Калган жарандарды болсо ошол баягы алгоритм негизинде мындан кийинки үй карантинде болуу же болбосо кимдин кайда жайгашуусу боюнча маселелер чечилген. Массалык маалымат каражаттарында бир топ ушул боюнча кечээ кызуу талкуу болду. Ошол жерде өкмөттүн, мамлекеттин, республикалык штабтын да адресине, даректерине бир топ сын пикирлер айтылды. Биз ал сын пикирлердин баардыгын түшүнүү менен кабыл алабыз. Бирок бул жерде тактап айтып койчу нерсе, ошол биздин Солилецкиден келип обсервацияда жаткан жарандарыбыздын талабы менен эле аларды обсервациядан чыгаруу маселеси чечилген жок. Ал такыр андай эмес. Мен айткандай, биздин алгоритм боюнча сырттан келген жарандардын бир жолку ПЦР тест алынып, эгерде ал жерден анализи терс чыкса, же болбосо оорусу жок деген анализ чыга турган болсо, ал жарандарыбызды биз сөзсүз түрдө үй карантинине которуу алгоритм менен иштейбиз. Ал эми Солилецкиден келгендердин арасынан
көп жарандарыбыздан оору аныкталгандыгына байланыштуу аларды биз 2 жолу ПЦР тестин алганга чейин кармап отурдук. 2 жолу ПЦР тест алынды. Андан кийин таза 2 жолу тең таза деп чыккандарды биз кечээ күнү эмес, кечээ күнү ал жерде ошондой маселе козголду, бирок андан мурунку күнү кечиндеги штабта ошондой чечим кабыл алынган. Бул медицина кызматкерлеринин биздин саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинин сунушу менен жасалат. Ошол сунуштун негизинде бизде чечим кабыл алынган. Ошонун негизинде кечээ күнү аларды баягы 2 жолку тең анализдери таза чыккандарды үй карантинине чыгаруу боюнча чечимдер кабыл алынып, ошонун негизинде иш-чара жүргүзүлдү. Социалдык сеттерде башка маалымат каражаттарын айтылып жаткан мамлекет, өкмөт, республикалык штаб жанагы биздин ошол жерде нааразычылык кылып чыккан жарандарыбыздын ошол нааразычылык кылып чыкканына байланыштуу гана чыгарып жиберди деген тыянактар туура эмес тыянак экенин урматтуу биздин мекендештер сиздерге жеткирип коюуну туура деп таап атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө республикалык штаб, медициналык кызматкерлер, жалпы эле мамлекеттик кызмат ошол биздин адистердин берген кеңеши, ошолор бизге сунуштаган алгоритм негизинде бүгүнкү күнгө чейин жумуштар жүргүзүлүп жатат. Кийинки маселе жүк ташуучу транспорт каражаттарынын айдоочулары боюнча 19 марттан 15 майга чейин өлкөгө сырттан 17.432 жүк ташуучу автоунаа кирди. Тилекке каршылардын арасынан да вирус катталып жатат. Бүгүнкү күнгө карата жалпы 32 сырттан жүк ташып келген айдоочулардын арасынан коронавирус аныкталды. Эгер статистиканы карай турган болсок, бул 32 жараныбыздын көпчүлүгү акыркы ушул жакынкы күндөрдө же болбосо акыркы айлардын ичинде ушул аныкталып отурат, пайда болуп, ушул маселе жүк ташуучу транспорт каражаттарын айдаган биздин айдоочулардын арасында көбөйө баштаганы аныкталып жатат. Ошого байланыштуу бул жактан дагы биз алгоритмди алмаштырып, ишти күчөтүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ар бир биздин чек арадан өтүп кирген жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан сөзсүз түрдө ПЦР тесттерин алып, анализин чыгарып, эгерде алардын жүктөп келген жүктөрү же болбосо ошол баягы тез бузулуп кетүүчү жүктөрү боло турган болсо, жүк болбой турган болсо, аларды сөзсүз түрдө бир 6 саатка чейин ошол чек арада кармап, андан кийин алардын ошол тесттеринин баягы тыянагы чыккандан кийин ошого жараша алардын пайда болуу чечимин чыгаруу иштери жүрүлүп жатат. Бул биздин бүгүнкү күндө айла жоктон барган жумуш болуп жатат. Мен ойлойм биздин ошол жүк ташуучу автоунааларды айдоочуларыбыз дагы буну туура түшүнөт деп, себеби дегенде жана айткандай статистика акыркы мезгилде биздин жүк ташуучу автокаражаттарын айдаган айдоочулардын арасында ушундай оорунун чыгышы күчөп бараткандыгынан ушундай биз алгоритмге өтүп бүгүнкү күндө ишти уюштуруп жатабыз. Андан сырткары биздин мындан бир нече убакыт мурун өзүңүздөр билесиздер, штабта атайын чечим кабыл алынып, атайын мобилдик топтор түзүлүп, биздин вирус аныкталган же болбосо ачак чыккан деп коет, ачак болгон ошол кайсыл жерлерде вирус чыкса, ошол жерлерде биздин жарандарыбызды баардыгын кандайдыр бир кароодон өткөрүү боюнча чечим кабыл алынып, ошого жараша мобилдик топтор түзүлгөн. Жалпы республика боюнча мындай мобилдик топтун жалпы саны 214 түзөт. Бүгүнкү күндө жалпысынан бул мобилдик топтор 130.096 үйдүн жашоочуларын медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү пландап койду. Бул сан эпид кырдаалга жараша өзгөрүп турат. 130.096 үйдүн жашоочуларын баардыгын медициналык кароодон өткөрүү деген бул туура түшүнсө, бул сөзсүз түрдө алардан жанагындай анализдерди алуу маселеси эмес, эпид расследование жүргүзүп, ар бир ошол үйдө жашаган жашоочулар менен медициналык кызматкерлер маектешип, алардын баягы өзүнүн ал акыбалы кандай экенин, эгер кандайдыр бир мындай шектенүү пайда боло турган болсо, аларды сөзсүз түрдө ошол анализдерин алуу, же болбосо экспресс тест менен, же болбосо керек болсо ПЦР тест менен ошо алардын бүгүнкү күндө акыбалын аныктоо боюнча иштер жүрүлүп жатат.
Жалпысынан алып караганда 17 майга карата 118.082 үйдүн жашоочулары, жалпы саны 603.379 жашоочулары ушундай текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул биздин жанагы ошол оору чыккан, ачак бар деген жерлердеги текшерүүлөр. Алып айта турган болсок, бул негизинен Бишкек шаарынын тегерегиндеги жаңы конуштар, анан бизде Чүй областындагы жаңы конуштар, андан сырткары башка региондордогу чыгып жаткан оорулардын жашаган жерлериндеги жашоочулар болуп эсептелинет. Жалпысынан 603.000ден ашык биздин жашоочуларыбыз бүгүнкү күндө ушундай текшерүүдөн өткөрүлдү. Анын эсебинен жалпысынан коронавирус оорусу аныкталды деген жараныбыз 6 жаран чыкты. Демек биз буга чейинки жүргүзгөн иштерибиздин туура жүргүзүп атканын айта алабыз десек болот. Себеби дегенде ошол ачак чыккан жерлердеги, оору чыккан кишинин тегерегиндеги, аны менен жанагы катнашта болгон, контактта болгон биздин жарандарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканы туура экендигин белгилеп турат. Ошого байланыштуу мына 603.000 кишинин арасынан 6 жарандан коронавирус табылып, калгандары бизге бүгүнкү күндө, значит, ага чейин эле белгилүү болуп, бизде жанагы ошол үй карантинине же болбосо обсервацияга же башка жактарга жаткырылганы белгилүү болуп турат. Бүгүнкү күндө үй карантинде алынган жарандардын жалпы саны ошол 19 марттан берки санын айта турган болсок 123.638 адам болсо, анын 95.000 жанагы өзүнүн акыбалы жакшы же болбосо 14 күндүк, 28 күндүк жанагы режимди кармагандан кийин үй карантинден чыгарылды. Бүгүнкү күндө жалпы карантинде, үй карантинде отурган жарандарыбыздын жалпы саны 28.592. Коронавирус жуктурган медицина кызматкерлери боюнча айта турган болсок, жана мен айтып кеткендей, көрсөткүч башында абдан биздин республикада жаман болуп жаткан. Жалпы коронавирус жуктурган жарандарыбыздын жалпы санынан алып караганда 20,7% биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнгө коронавирус оорусу менен ооруду дегенди билгизет. Анын ичинен жана мен айткандай 80%дан жогору жагы 85% бүгүнкү күндө кайра ошол оорусунан айыгып медицина кызматкерлери кээ бирөө кадимкидей өзүнүн жумушуна киришти деп айтсак болот. Жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө толук кандуу иштер жүргүзүлүп, бул боюнча эч кандай бир маселе жаралбайт. Башында өзүңүздөр билгендей ушундай бир маселелер чыгып, жерлерде жетиштүү болбой атканы боюнча бир топ мындай маалыматтар жүрүп жаткан. Азыркы мезгилде мына өзүңүздөр байкагандай бул маселе дагы толук кандуу чечилип, биздин баардык кызматкерлер, бир эле медицина кызматкерлери эмес, башка тармакта ошол коронавируска каршы күрөшүүдө иштеп жаткан кызматкерлердин баардыгы толук кандуу бүгүнкү күндө ошол жеке коргонуучу каражаттар менен толук кандуу камсыз болуп иштеп жатышат. Бул маселе республикалык штабтын жыйынында күн сайын каралып турат, мониторинг жүргүзүлүп турат. Күн сайын кайсыл бир региондо ошол кайсы бир каражаттын кору азайып бараткан болсо, ал жака тез аранын ичинде жеткирип туруу боюнча атайын кызматкерлер бөлүнүп, ошол боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Кечиресиздер. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу саламаттык сактоо мекемелерине жекече коргонуучу каражаттарды сатып алуу боюнча каражаттар тынымсыз убагында бөлүнүп берилүүдө. Мындан тышкары эпид фонддун эсебинен да жекече коргонуучу каражаттар сатылып алынып атат. Бүгүнкү күндө ушул медициналык камсыздандыруу фонду, андан кийин ушул эпидемия болгон убакта ишке кирип, же болбосо иштеп баштаган эпид фонд деп коет. Ошол атайын фонддо акча каражаты болот. Ошол фонддун акча каражатына биз тынымсыз тиешелүү керектүү ошол медициналык каражаттарды, дары дармектерди алуу иштерин уюштурулуп жатат. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей, сырттан башка мамлекеттерден, өзүбүздүн ишкерлерден, ошондой эле ошол жардам берүүнү ниеттенген биздин жарандарыбыздан дагы ушундай медициналык коргонуучу, жеке коргонуучу каражаттарын алып берүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жакынкы күндөрү өзүңүздөр билгендей, акыркы мезгилде айтсак, Кытайдан дагы бир чоң ушундай гуманитардык жардам келди. 30.000 респиратор,
30 bin медициналык көз айнек, 150 bin медициналык маска жана 100 bin ПЦР тест гуманитардык жардам катары бүгүнкү күндө Кыргызстанга келди. Андан сырткары кечээ күнү да Иран өлкөсүнөн дагы бир гуманитардык жардам келди. ПЦР экспресс тесттери жана ЭВЛ аппараттары боюнча маалымат берсем, ПЦР тесттери боюнча 19 майга карата жалпысынан 126.416 изилдөөгө жетет. Бул болсо бүгүнкү күндөгү биздеги ПЦР тест жүргүзүүчү дары-дармектин жалпы запасы 126 миңден ашыкты түзөт. Бул бизге толук кандуу бүгүнкү күндө жетиштүү. 14 ПЦР лабораториялык аппараттары бар. 14 комплект лаборатория бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Андан сырткары 36 лаборант ошол биздин 14 лабораторияда бүгүнкү күндө үзүлдүү эмгектенип жатышат. Өлкөдө эпидемиологиялык процесс башталгандан бери жалпысынан 87.152 ПЦР тест изилдөөгө иштетилди. Бүгүнкү күндө тоңдурулган анализдер жок. Убагында анализдердин жыйынтыгын чыгаруунун үстүндө иштеп жатышат медицина кызматкерлери. Биздин койгон талап боюнча республикалык штабтын бүгүнкү күндө келип түшкөн анализдин эң көп кармалуу убактысы бул 24 саат. 24 сааттын ичинде же болбосо суткасына келип түшкөн анализдердин бардыгын жанагы жыйынтыгын чыгаруу боюнча иштерди жолго коюлду. Ошондой эле 19 майга карата жалпысынан 159 миң экспресс тест келди. Анын ичинен 129.456 иштетилди. 26.775 экспресс тести бүгүнкү күндө запаста турат. Жакын күндөрү дагы атайын план менен 123 миң экспресс тестин сатып алып келүү иш-чарасы жүргүзүлүп жатат. ЭВЛ аппараттары боюнча айта турган болсок, башында өзүңүздөр жакшы билгендей, ЭВЛ аппараттары боюнча абдан биздин элибизде коркунучтар пайда болуп, ар кандай маалыматтар чыгып, аппараттар жетпей калышы мүмкүн деген маселелер чыккан. Баарыбыз жакшы билгендей, азыркы мезгилде Кыргызстандын аймагында, биздин республиканын аймагында 649 ЭВЛ аппараты болсо, анын 438-и иштейт болчу. Ал эми 211 аппарат ошол убакта иштебей турган. Бүгүнкү күнгө саламаттык сактоо министрлиги атайын тапшырмалар берилип, иштебей жаткан ЭВЛ аппараттарды кайра оңдоого мүмкүнчүлүгү болгон аппараттарды оңдоо иштерин жүргүзүп жатышат. Анын негизинде 134 аппаратты оңдоп иштетүүгө болору такталып, бүгүнкү күндө анын 41-и оңдолуп колдонууга берилди. Азыр 93 аппаратка ремонт иштери жүргүзүлүп жатат. Калган 77 аппараты бул оңдоого жатпайт деген аппараттар, же болбосо бул эскилиги жетип, бүгүнкү күндө иштетүүгө болбойт деген аппараттар. Мындан тышкары 8 аппарат кошумча гуманитардык жардам катары келди. 80 ЭВЛ аппаратын 25 портативдүү аппаратты эл аралык донорлордун каражатынан эсебинен алуу боюнча иштер пландаштырылды. Бүгүнкү күндө 40 ЭВЛ аппаратын сатып алууга келишимге кол коюлуп, бүгүнкү күндө биз жакын күндөрү алып келүүсүн күтүп жатабыз. Андан сырткары негизинен жалпы маалыматтар, урматтуу мекендештер, ушундай. Андан сырткары сиздерге айта кетчү маселе, буну элибиздин баары күтүп жаткан мезгили, бизде жанагы экономиканын тармактарын ишке киргизүү боюнча маселелер элдин баары күтүп турат. Бүгүнкү күндө ошого байланыштуу 21 майдан баштап кайсы биздин экономиканын тармактары бүгүнкү күндө иштебей турган, ишке киришет деген маселени мен сиздерге жеткирип коюуну уруксат етиңиздер. Буга чейин 3 этап менен биз ошол экономиканын тармактарын ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзгөнбүз. 4-чү этап болуп, же болбосо 21 майдан, анан кийин 25 майдан кандай иштер жүргүзүлөт. Же болбосо биз 21 майдан кийинки иштөөгө кирчү экономиканын тармактарын 2 этапка бөлдүк. Буну мен биздин жалпы жарандарыбыз, элибиз туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойм. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү республикадагы эпидемиялык абалга байланыштуу биздин медицина кызматкерлеринин атайын түзүлгөн эксперттик топтордун сунуштары менен биз ушундай чечимдерге келдик. Айта кетчү болсок, биринчи этап менен же болбосо
21 майдан тартып, бүгүнкү күндө калкты тейлөө болборлору, ошондой эле бул жана орусча айтканда ЦОН деп коебуз, Центр обслуживания населения, бардык тармактары боюнча, бул ГРСтин тармагы боюнча, бул курулуш тармагы боюнча, бардык кайсы тармактарда ошондой элди тейлөөчү борборлор болсо, ошолордун бардыгы 21 майдан баштап иштейт. Андан сырткары автоунааларды, автоцон деп коет, автоунааларды тейлөөчү борборлор, авторегистрация, ушул жумуштардын бардыгы 21 майдан тартып иштей баштайт. Калкты тиричилик жактан тейлөө борборлору иштей баштайт. Бул бут кийим, саат, оңдоо жана башка ушул сыяктуу калкты турмуш тиричилик жактан тейлөө борборлору же болбосо ошондой ишканалар, ошондой эле эмерек чогултуу жана эмеректерди оңдоо. Буга чейин өндүрүштүн баарын киргизгенбиз, билесиздер. Өндүрүш кирип, ал жерде мебелни же болбосо ошо эмеректерди жасоо иштери дагы ишке кирген. Ал эми азыр 21-ден баштап эмеректерди чогултуу жана ошону оңдоочу ишканалар дагы ишке киришет. Соода сатык чөйрөсү боюнча соода борборлору, соода оюн зоок борборлорунда жайгашкан балдар, оюн зоок жайларынын, оюн аянтчыларынын коомдук тамактануу, фудкорт деп коет, түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн кошпогондо соода борборлору иштейт. Биздеги жакшы билесиздер, мына чоң супермаркеттер, ошондой эле башка соода сатык менен алектенген соода борборлорунун бардыгы иштейт. Бир гана бул жердеги ошол жанагы жаш балдар ойночу, оюн зоок жүргүзгөн оюн аянтчылары бар. Анан коомдук могул фудкорт деп коет, орусчасы тамактануу, чогулуп туруп алып тамак иче турган жайлары, ошол соода борборунун ичиндеги ошондой жайлар иштебейт. Оюн зоок жайлары, оюн аянтчылары, жаш балдарды ойнотчу жайлар иштебейт. Соода борборлору соода кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азык түлүк эмес товарларды сатуу дүкөндөрү жана пункттары. Бул бардык азык түлүк эмес товарларды сатуу дүкөндөрү, ошону сатуучу пункттар мурунку баскычтарда, мурунку этаптарда кирбей калгандардын бардыгы ушул 21 майынан баштап иштей баштайт. Автомобиль базарлары иштей баштайт. Ошондой эле мал базарлары иштей баштайт. Бул жерде айтып кетчү нерсе, бул могул негизинен мал базарлары боюнча бир топ талаш тартыш болду. Адистердин арасында мал базарларында сөзсүз түрдө санитардык норманы кармоону же болбосо ошону жүргүзүүнү татыктуу алып барып, сөзсүз түрдө бул ушул жагына абдан чоң көңүл бурушубуз зарыл экендигин эскертип кетемин. Андан сырткары менчик же болбосо жеке репетиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү, бардык түрлөрү боюнча мына репетиторлордун кызматтары иштей баштайт. Менчик үй бүлөлүк мончолордун жана спа борборлордун кызмат көрсөтүүлөрү иштейт. Бул жанагы общественный баня деп коет, же болбосо жалпы коомдук чоң коомдук мончолор, сауналарды кошпогондо. Сауналар, коомдук мончолор 21-ден иштебейт. Мейманкалардын ишмердүүлүгү жанданат. Мейманкаларды иштөөгө биз уруксат берип атабыз. Бирок мейманкананын ичиндеги бассейндер жана спорт залдар иштебейт. Бул да жакшы билесиздер, спорт залда да бирөө келип жана инвентарь менен өзүнүн жанагы заниматься этип кеткенден кийин ал жерде мүмкүн жанагы вирус калышы мүмкүн деген сыяктуу ушундай бир маселелерден улам бүгүнкү күндөгү биздин адистер ошол спорт залдарды пока иштетпей туруу боюнча сунуштарын беришти. Ошондой эле бассейндердин да ишин токтотуп туруу зарыл. Андан кийинки 25 майдан тартып. Бул азыркы мен айткандардын бардыгы 21 майдан тартып иштей башташат. Андан кийинкиси 25 майдан тартып соода сатык чөйрөсүндөгү кийим кече сатуучу базарлар. Бул мына Дордой базарынан Бишкек шаарында жайгашкан баштап Орто Сай базарынын кийим кечек сатуучу жагы, Ош базары, Кара Суу базары жана башка биздин региондордо жайгашкан базарлардын бардыгы иштей баштайт. Бирок ушул иштеп жаткан, ишке киргизилип жаткан биздин экономиканын тармактарынын бардыгына мен дагы бир ирет баса белгилеп айтып турган нерсе, биздин санитардык гигиеналык нормаларды көрсөткөн, биздин медицина кызматкерлери көрсөткөн нормалардын бардыгын так сактап, ошолорду карап, особенно айрыкча
маскалар менен камсыз кылуу, маскалар менен иштөө, анан санитазиялерди, санитардык башка ошондой маселелердин баардыгын чечүү жолу менен гана ишке киргизилиш керек. Мен сөзүмдүн аягында айтам, бир топ буга чейин киргизилген биздин экономиканын тармактарында ушул маселелерди чечпей ишке киргизип, биздин жарандардын ден соолугуна коркунуч, ооруп жугуп калуу маселесинин ошол оору жуктуруу маселесин жок кылуу же болбосо ошону камсыз кылуу максатында иш жүргүзбөгөн бир топ биздин ушундай борборлорубуз, ишканаларыбыздын жетекчилерине бүгүнкү күндө чара колдонуу иштери жүргүзүлүп жатат. Айткандай эле атайын медицина кызматкерлери менен атайын топтор шаарларда, жерлерде текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бул тынымсыз жүргүзүлөт, себеби дегенде биз сөзсүз түрдө ушул биринчи орунда биздин жарандарыбыздын ден соолугун карап, санитардык нормаларды сактоону так алып барышыбыз керек. Ошондой эле 25 майдан тартып 50дөн ашпаган орундуу коомдук тамактануу түйүндөрүнүн, жайкы кафелердин жана ресторандардын ишмердүүлүгү жанданат. Бул тармактагы биздин түйүндөргө, ресторан, кафелерге дагы бир кошумча талап бар. Бул талап коноктор менен ошол үстөлдөрдүн ортосунда аралыкты так сактоо. Бул жанагы атайын көрсөткөн алгоритминде 1,5-2 метрлик аралык ар бир ошол кафе, ресторанга келген биздин коноктордун аралыгы болуп эсептелинет. Ошондой эле ошолор отурган үстөлдөрдүн аралыгы 1,5-2 метрден кем болбош керек. Иштеп баштаган кафелер менен ресторандардын жалпы орундуктары 50дөн ашпаш керек. Бул жайкы кафелерге дагы тиешелүү. Жайкы кафеге дагы тиешелүү. Ошондой эле ошол жерлердеги оюн зоок борборлору жайгашкан коомдук тамактануу түйүндөрү, жанагы биз айткан бул жерде дагы фудкорттор 25 майда иштебей турушат пока. Андан кийинки чөйрө бул театрлардын, музейлердин, көргөзмө залдардын жана галереялардын, китепкана жана маданий агартуучу жайлардын ишмердүүлүгү жанданат. И акыркысы 25 майдан тартып шаар ичиндеги коомдук транспорт кызматын көрсөтө баштайт. Коомдук транспорт атап айтканда бул автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар жүргүнчүлөрдү шаар ичинде ташуу иштери жанданат. Бул жерде дагы буларга атайын талаптар коюлат. Ошол талаптын негизинде ошол канча отуруп жүрө турган биздин жүргүнчүлөргө орундар болсо, алардын ичинин арасындагы аралыкты сактоо, ошол коомдук транспортко кирүүдө, ошого отурууда сөзсүз түрдө маскаларды тагынуу маселеси сөзсүз түрдө сакталыш керек. Бул ошол коомдук транспорттун ээсине, ошондой эле кайсы ишкана караса ошол ишкананын ээсине же болбосо жетекчисине коюлуучу талаптар болуп эсептелинет. Ушулардын баардыгын сактоо менен ким өзүнүн ишин алып бара турган болсо, биз мына жогоруда айткандай 21 жана 25 майдан тартып, ошол жогорудагы биздин экономиканын тармактарына иштөөгө уруксаттарды берип жатабыз. Анан эми сөзүм курулушун айтайын, буга чейинки биздин экономиканын тармактарына уруксат берген экономиканын тармактарында тилек каршы бүгүнкү күнгө чейин дагы ошол талаптарды, коюлган талаптарды аткарбай жаткандар кездешүүдө. Мисалы үчүн айтсам, санитардык кызматтын 18 майга берген маалыматына ылайык 5030 объекти текшерилип, алардын ичинен 2441 санитардык предписание берилди. Бул талаптарды туура эмес, же болбосо так аткарбагандарга ушундай предписание жазылып, ошолор ошону аткаруунун үстүндө 455 протокол түзүлдү. 439 объектке штраф салынды. 13 материал тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Мына ушундай иштерди тынымсыз жүргүзүлөт. Буну мен ойлойм, биздин баардык жарандарыбыз, ошол ишке кирип жаткан экономиканын тармагында иштеп жаткан ишканалардын жетекчилери, эгер менчик боло турган болсо ошолордун ээлери туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө дагы бизде биринчи очередте ушул биздин жарандарыбыздын ден соолугу, ушул эпидемиянын таратпай сактап калуу маселеси дагы эле турат.
кокустан кайсы бир жерде шалакылык кетип, ушул коюлган тараптар сакталбай, анан бүгүнкү күндө мен дайым айтып жүргөндөй контролдо турган биздин мамлекеттеги акыбалды контролдон чыгарып алып, анан кайра баарын баштан баштап карантинди киргизип, карантин өзгөчө абалды киргизип, же болбосо жанагындай элдерге үйүнөн чыкпоо талаптарын дагы кайрадан киргизүү иштерин жүргүзбөшүбүз үчүн биз калган убактарда дагы ушул талаптардын баардыгын туура сактоо менен иштерибизди алып баруубузду мен сиздерден суранамын. Андан сырткары кайсы бир тармактар, экономиканын тармактары 21-inde, 25-inde кирбей калса жумушка, алар мына 1-июндан баштап туруп алардын маселеси каралат. Ошону менен бирге бейчеки, иши жок, жөн эле көчөгө чыгуу, парктарга баруу, эс алуу жайларына баруу иштерин мен жалпы жарандарыбыздан суранып кетет элем. Ошого окшогон маселелерди бүгүнкү күндө токтотуп туруу зарыл экендиги дагы эле бар. Мына көрүп турасыздар, бизде күнүнө 20, 25, 15 оорулуу күндө чыгып жатат. Бир гана жакшы нерсе айтып нерсе бул биз буга чейин аныктап, ким менен контактта болуп, ким менен байланышта болуп, ошонун негизинде чыгып аткан оорулар деп биз аныктап алгандыкка байланыштуу, аларды биз убагында таап, убагында кармоого жетишип жатабыз десек болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы коркунуч бар. Мына экономиканын тармактарын ишке киргизүү менен шаарыбыздын деги биздин жалпы калктуу пункттарыбызда, башка региондорубузда элдин саны, көчөдө жүргөн же болбосо сыртта жүргөн элибиздин саны көбөйүп атат. Ошого байланыштуу баары бир ооруну жугузуп алуу коркунучу мурунку өзгөчө абал убагындагы же болбосо коменданттык саат убагындагы караганда бир топ жогорулады десек болот. Мындан сактануу маселеси үчүн биз сөзсүз түрдө жогоруда коюлган талаптарды так сактап, айтылып жүргөн масканы же болбосо башка мындай жеке коргонуучу каражаттардын баардыгын толук кандуу колдонууга бир эле кызматкерлер эмес, ошого иштеп жаткан жалпы жарандарыбыз ушундай иштерди өздөрү жүргүзүүсү зарыл экенин баса белгилеп айткым келет. Жалпы маалымат ушундай. Суроолор болсо тактоо иретинде дагы жооп берейин. Куатбек Ильич, рұқсат беріңіздер. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы, наверное, перейдем к вопросам-ответам. Очень много вопросов было, и наш брифинг уже продолжается ровно 40 минут, и мы уделим на эти вопросы-ответы где-то 20 минут. И, Куатбек Ильич, эгерде коомдук жайлар мына 21 майдан баштап ачылган тат, башка дагы ишканалар, анан сөзсүз түрдө жарандардын эшке чыгуусу көбөйөт. Ушундай эле көрүнүш биздин коңшу мамлекетте Нур-Султан шаарында дагы болду. Бүгүн ал Нур-Султан шаарынын башчысы дагы айтты, бул кайра баягы күчөтүлгөн тартипте шаарга киргизүүнү карап атам депчи. Эгерде биздики дагы жарандар ошондой эрежелерди бет кап тагынбай, жанагы аралыкты сактабай, сиз айткандай жанагы колдонуучу каражаттардын баарын колдонбосо, биз ошо республикалык штаб ошондой чечимге, кадамга барышы мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө бул мен дайыма баса белгилеп айтып жүрөм, дагы бир жолу айтууга туура келип жатат. Бул оорунун тарап кетиши же болбосо токтолушу биздин бир эле ушул медицина кызматкерлеринен же болбосо башка ушул боюнча иш жүрүп жаткан мамлекеттик кызматтардан эмес, жалпы биздин ушул өлкөбүздүн жарандарыбыздан тиешелүү да. Ушулардан кандай өзүнүн жоопкерчиликти алып жүрүшү ар бирибиздин ошого кандай мамиле кылышыбызга жараша болот. Эгерде эпидемиологиялык абал начарлап кете турган болсо, андай шартка барууга туура келиши мүмкүн. Ошондуктан мен баятан бери айтып аткан маселе ушул. Баарыбыз ошону жайылтпоонун аракетин жалпы баарыбыз чогуу көрүшүбүз керек. Ошондо гана биз бул басаңдатып барып, ооруну токтотуп калууга мүмкүнчүлүк алабыз. Бир эле мамлекеттик органдардын, бир эле ушул медицина кызматкерлеринин кылганы бул жерде толук кандуу мунун баардыгын жок кылууга жетише албайт. Ошондуктан биз жалпыбыз ушул маселени көңүлгө түйүп, эгерде абал начарлап кетсе, кайра ошондой киргизүү коркунучу келишин биз эсибизден чыгарбашыбыз керек.
Вот вчера на обсерваторе Семетей, да, вот было недоразумение, и многие начали обвинять о том, что республиканский штаб дал возможность пойти всем домам. На самом деле, и есть ли какой-нибудь, привлекли ли к административной ответственности, либо к уголовной ответственности тех лиц, которые закидали камнями? Бул боюнча бүгүнкү күндө атайын ички иштер министрлигинин кызматтары иштеп жатышат. Мен айтып койчу нерсе сөзсүз түрдө кечеги болгон обсервациядагы болгон маселе боюнча тыянак чыгарылат. Ал боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт, тапшырмалар берилди. Ички иштер кызматкерлеринин кызматтары, атайын кызматтары бул боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Атайын каттоого алынды бул кечеги болгон маселе. Анан жана мен кыргызча айтып кеттим, орусча кайталап коеюн. Вчера было выпущены наши граждане, которые прибыли с Солилецка, не из-за того, что там, что они такие требования поставили перед республиканским штабом, перед правительством. Это было за день запланировано по решению республиканского штаба. Значит, мы должны были вчера, те, которые, у кого двукратные анализы показали отрицательный результат, их мы должны были уже разместить на домашнем карантине. Организационные вопросы решались. За это время просто некоторые наши сограждане не вытерпели, они просто начали там устраивать какие-то, скажем, требования, беспорядки, за что были, скажем, мы имеем сегодняшний вот результат такой. А так, республиканский штаб, правительство, и то, что говорят, что они пошли на поводу тех людей, которые устроили такой бардак, это неправильное рассуждение. Я говорю, что решение было за день принято. Тех, у кого результаты показали отрицательные в двукратном анализе, мы их планировали и так разместить на домашнем обсервации. А 104 человека, у кого выявились положительные результаты, их мы разместили, скажем, в больницах, где им будет оказана медицинская помощь. И вообще, планируете ли ввести обратно комендантский час в городе Нарын в связи с увеличением? Нет, на сегодня нет такой необходимости. Мы считаем, ну, сегодня тоже будет у нас заседание штаба, мы сегодня тоже этот вопрос будем обсуждать. Там находится заместитель министра здравоохранения Каратаев и другие специалисты, несколько эпидемиологов. Мы отправились в Бишкек, а сегодня они уже третий день работают. На вчера уже положение было намного лучше. Я вам еще раз скажу, там были допущены очень много ошибок теми медицинскими работниками, руководителями медсферы, которые работают, и руководством, значит, области. Естественно, эксперты дали свои заключения по этому поводу. На сегодня положение намного улучшилось. Те пробелы, которые они не смогли самостоятельно решить, группа, которая поехали во главе замминистра здравоохранения, они устранили. Мы на сегодня еще будем обсуждать и будем понаблюдать. Если необходимость такая будет, возможно, другие решения будем принимать. А так на сегодня мы считаем, что мы обойдемся силами или положениями, которые на сегодня имеем. От Пятого канала вопрос. 25 мая планируется запуск рынков, в том числе и дурдоя, торговых центров, бань и спа-центров. Будет ли разрешена деятельность спортивных секций и общеобразовательных курсов для детей? И когда планируется запуск общественного транспорта, мы уже об этом сказали, да? Общеобразовательных учреждений не будет пока работать, риски пока еще имеются. И у нас был спор по детским образовательным учреждениям. Это садики, их тоже мы оставили на 1 число. Если у нас ситуация будет нормальная, мы, наверное, будем разрешать детсадикам работать с 1 числа. Но на сегодня мы переостановили их работу еще.
Общественный транспорт, как вы знаете, она уже будет работать. Мы этот список объявим, и, естественно, вы, наверное, будете это самостоятельно тоже увидеть на сайтах. Вопрос от «Спутник Кыргызстан». На прошлой неделе по итогам заседания штаба дан ряд поручений по усилению санитарно-карантинных мероприятий в городах Бишкек и Ош, в Атбашинском районе, также в Аильном округе Канышкыя Чаткальского района, где действует карантинный режим в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Можно уточнить, какие конкретно меры усиления планируется ввести? В первую очередь хочу напомнить, что в городе Бишкек, городе Ош, Атбашинском районе Нарынской области, село, то есть Айыл аймагы Канышкыя, Чаткалском районе Жалабатской области введен режим карантина. Есть обязательные нормы, которые при карантине должны соблюдать и госорганы, и население. Вот эти нормы должны соблюдаться и четко исполняться. Кроме того, мы дополнительно дали еще поручение, естественно, во-первых, маски, то, что мы сейчас бурно обсуждаем в обществе. Маска – это обязательно в общественных местах. Мы уже знаем, что маски, как бы ни было, он эффективно защищает человека от получения или там от вируса. Заражения вирусом. Кроме того, дезинфекционная работа обязательно должна проводиться очень чаще, чем другие регионы, и другие мероприятия, которые необходимы при карантине, при повышенной угрозе получения, то есть распространения заражения вирусом. У бизнеса новые проблемы. На Иссыкуле открываются 2 крупных гипермаркета в ближайшее время. Как проезжать представителям фирм-поставщиков для установки торгового оборудования в залах и на кассах, которые могут установить только работники поставщиков? Какие нужны документы и от кого? Боятся ли обсервации на 14 дней? Ну, как вы знаете, разрешенные виды деятельности, экономические виды деятельности, им бояться нечего. Просто надо будет получать справку с места работы. Алгоритм, то есть я хочу напомнить, также алгоритм получения справок остается как в прошлый раз. Руководители организаций, предприятий, кому разрешены возобновить деятельность, должны получить для своих, скажем, сотрудников организованно получать справки с места работы, то есть организованно надо заверять это у налоговой инспекции или акимиате, чтобы, как в прошлый раз, первые дни не получилось, отдельные сотрудники самостоятельно не должны ходить в налоговой инспекции или акимиат, чтобы заверить свою справку. Это должен делать руководитель организации или соответствующий, скажем, уполномоченный сотрудник. Естественно, при получении разрешения на вид деятельности наши поставщики гипермаркетов, супермаркетов, других торговых точек, они имеют право проезжать. Особенно те, кто там будет заниматься продовольствием. Вы это прекрасно знаете. Не боится ли штаб, что теперь все сидящие в обсервациях после вчерашнего случая могут потребовать отпустить их на домашний карантин? Нет, будет жестко пресекаться. Я еще раз хочу повторить, мы не пошли на такой шаг не из-за того, что там вчера выдвинули нам такое требование. Я еще раз хочу сказать, за день, когда уже результаты получали мы, вечером уже, скажем, 17 числа, у нас было это решение принято. Кого домой, на домашний карантин нас пустят, кого положить в больницу. И поэтому мы работаем по алгоритму. Не из-за того, что там кто-то там такое требование там необоснованную предъявил. Егор Орлов, РИА Новости. Планируются ли какие-то мероприятия в честь праздника Ороза-Айт 24 мая 2020 года? Будет ли традиционно айт-намаз на площади? Ну, я думаю, мы знаем, что в других государствах принимаются разные решения, но, как вы знаете, это решение будет приниматься нашим, скажем, соответствующим
органами. И поэтому надеюсь, что они тоже, исходя из сегодняшней ситуации, примут правильное решение. Думаю, что сегодня-завтра они тоже, наверное, объявят свое решение, как быть, скажем, Орозайт и намазом. Репортер KG чет жактан мигранттарды алып келүү иштери толук качан аяктайт? Өзүңүздөр жакшы билгендей, бизде чет жакта жүргөн мигранттар абдан көп. Баарыбыз жакшы билебиз. Азыркы мезгилде келем дегендердин баардыгын алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул тынымсыз жүргүзүлөт. Мен ойлойм, бул бир эле биздин көз каранды эмес, ошол башка чет мамлекетте жүргөн мамлекеттердеги ушул ситуацияга жараша болот деп ойлойм. Ошол жердеги оорулардын азайышы, ал жердеги абалдын жакшырышына байланыштуу болот дейм. Эгерде ал жакта жакшы болсо, биздин жарандарыбыз дагы келүү өздөрүнүн максатынан кайтат деген ойдомун. Ошондуктан бул маселе бүгүнкү күндө эртең же бүрсү күнү токтойт же бүтөт деп айтыш менимче азыр кыйыныраак. Вопрос от Барс Медиа. А когда планируется возобновить внутренние и международные авиарейсы, соседи по региону уже запустили внутреннее авиасообщение? Угроза пока остается, во-первых. Во-вторых, мы еще не возобновили межрегиональные сообщения, даже наземные, поэтому мы считаем этот вопрос, мы, наверное, после 25-го рассмотрим. В принципе, проблем нет, если необходимость такая будет, и если, скажем, обстановка улучшится, и мы обязательно тогда досрочно можем этот вопрос решить. Пока что мы откладываем этот вопрос потом. Вопрос от Кактус Медиа. Многие граждане при обходах не пускают в свои дома, более 1000 дворов по Бишкеку и прошлую неделю. Сколько таких по стране к ним ходят повторно? Не совсем понял. Вопрос именно те граждане, которые находятся под домашним карантином. Как я уже сказал, у нас по стране сегодня находится, всего было из самого начала 123 638 человек. Из них 95 046 человек сегодня выведены из домашнего карантина, то есть они уже перешли как жизнь обычного человека, гражданина. Всего на сегодня остались 28 592 человека на домашнем карантине. Эта работа ежедневно проводится. Как только у них заканчивается время пребывания в домашнем карантине, по алгоритму это 14 дней, 28 дней, они будут выведены из домашнего карантина. То, что другие страны откроют для Кыргызстана границы, зависит в том числе от объема тестирования. Планируется ли наращивать массовое тестирование? Мы проводим такую работу, обход, подворный обход, то, что мы говорили. Кроме того, проведение эпиданализа, медицинский осмотр каждого, скажем, жителя тех или других, скажем, мест очага сегодня до сих пор продолжается. Если такая необходимость будет, мы, конечно, будем усиливать и увеличивать, скажем, состав мобильных групп. На сегодня, как я уже сказал, их достаточно, и они сегодня успевают. Из 130 тысяч дворов, 118 тысяч дворов на сегодня уже обходили, проверили, посмотрели. По остальным сегодня уже работа до сих пор продолжается. Сколько всего привыкли к ответственности людей за нарушение домашнего карантина? Так, сейчас я вам скажу. 36 человек. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 293 беренеси менен түзүлгөн протоколдордун негизинде айыпка салынып атат. Салынган айып пулдардын жалпы суммасы 108 000, өндүрүлгөнү 36 000. То есть 36 человек по статье Уголовного кодекса по нарушению 293, по статье 293 всего было, значит, составлен протокол
26 нашим гражданам. Общая сумма, значит, 108 тысяч. Всего было уже выплачено 36 тысяч. Кроме того, по другим статьям, значит, 280 статья 10 человек, 281 статьи 1 человек, 119 прим. 1 2 человека, 127 прим. 1 16 человек. Кроме того, еще рассматривается вопрос по 65 нашим гражданам, которые нарушили сегодня режим домашнего карантина. А почему не проводится массовое тестирование в новостройках, которые являются зоной риска? У вас не хватает тестов на массовое тестирование? Как я сказал, на сегодня 126 тысяч запас ПЦР-тестов у нас имеется. Тесты достаточно. Мы работаем по алгоритму, по решению той комиссии, которая создана, именно работает по, скажем, выработке алгоритма действия всех госорганов. Эта комиссия работает при Министерстве здравоохранения. Это состоит, члены комиссии, это специалисты медицинские, как они нам, какой алгоритм предлагают, по той схеме мы проводим работу. Как я уже сказал, проводится медицинский осмотр. Если будет подозрение, если будет необходимость кого-то там, значит, протестировать, они проводят тесты. Планируется ли запустить тестирование, чтобы сотрудники организации, которые возобновляют работу, могли сдать тесты? В лабораториях без показаний не принимают всех подряд. Кроме того, ездить туда рискованно. Организованное такое тестирование проводится. Правда, сегодня не все госорганы на это идут, но по желанию, скажем, госорганов такая работа проводится сегодня. 28 мая Turkish Airlines запускают международные рейсы. Есть ли договоренности, что они начнут летать и в Кыргызстан? Такой информации пока нет. Как я уже сказал, мы не только международные авиасообщения, даже внутренние авиасообщения мы пока оставили на потом. Почему? Потому что у нас межрегиональные сообщения тоже пока что приостановлены, поскольку в самых больших наших городах сегодня имеется режим карантина. Это Бишкек и Ош. Какие планы по туристическому сезону на Иссык-Куле? Когда туда можно будет ездить? Будут ли какие-то особые правила и требования? Скорее всего, наверное, будет действительно особые требования, поскольку ситуация на сегодня остается напряженной, стабильно напряженной, так скажем, в Кыргызстане. И поэтому, естественно, на начало сезона, я думаю, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры и туризма будет вырабатывать, скажем, режим или требования тем, кто будет отдыхать, скажем, на Иссык-Куле или других пляжах. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге ушул 21 майдан кийин ошо айрым экономикалык субъекттер иштей баштайт. Анан кандай тартипте иштеш керек, кандай эрежелерди сактаныш керек, ошондой эле бет кап тагынуу, аралыкты сактоо боюнча, мындан сырткары республикалык штабдын ишмердүүлүгү боюнча маалыматтар берилди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ, 1 радио Кыргыз радиосу, ЛФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радио баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрдүңүздөр. Сизге акыркы сөз. Урматтуу мекендештер, мен жана айткандай, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы абал дагы эле курч бойдон калууда. Ошого байланыштуу биз мына жогорудагы иш-чараларды жүргүзүүгө мажбурбуз. Ошол менен бирге экономиканын тармактары бүгүнкү күндө кээ бир тармактары ишке кирип жатат. Бул убакытка чейинки башка мурунку этаптарда кирген экономика тармактарына берилген ошол талаптар, санитардык нормаларды сактоо боюнча ошол боюнча калат. И жаңы киргизилген экономиканын тармактарына дагы ошондой эле талаптар бүгүнкү күндө коюлат. Ошонун негизинде ишке кирип жаткан ишканалардын жетекчилерине, кызматкерлеринин баардыгына жогорудагы айтылган талаптарды так сактоо максатында иштерди жүргүзүңүздөрдү биз суранабыз. Бул биздин
жалпыбыздын ден соолугубузга байланыштуу болот. Ошондой эле тез аранын ичинде бул оорудан кутулуп чыгуу ишин чечүүгө бул абдан чоң жардам боло турганын сиздерге эскертип кетемин. Андан сырткары дагы бир жолу баса белгилеп кетүүчү нерсе, айтылган экономиканын тармактары, жаңы ишке кирип жаткан экономиканын тармактары сөзсүз түрдө ар бир кызматкерге айтылган, жогорудагы айтылган мурдагыдай эле талап менен иштеген ордунан справкаларды даярдоо, ошону биздин салык кызматтан же болбосо ошол акимияттардан баягы мөөр бастырып алуу боюнча иштерди жүргүзүшү зарыл. Биринчиден, экинчиден, ошол мөөр бастыруу маселеси боюнча ар бир кызматкер ишкананын өзү барышы талапка ылайыктуу эмес. Бул жерге ишкананын жетекчиси же болбосо атайын ошол ишти аткарууга бөлүнгөн кызматкери гана бардык справкалардын бардыгын топтоп барып ошол жерден бастырып алса болот. Бул кимге керек болсо. Андан сырткары кээ бир биздин патент менен иштеген жарандарыбызга эч кандай справканын же болбосо справкага мөөр бастыруунун эч кандай талап кылынбайт. Сиздин алган иштеп жаткан ошол патентиңиз сиздин иш ордундагы справка катары пайдалансаңыздар болот. Баарыңыздарды келе жаткан Ороз айт байрамы менен куттуктаймын. Заманыбыз тынч болуп, элибизде тынчтык болсун. Тез аранын ичинде жогорудагы кырсыктан кутулуп кетүүгө жетишели. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен республикалык штабтын пресс борборундагы биздин маалымат жыйынды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.